Коньяктан уруп коюп, Куранда мындай жок, Куранда мындай нерсе жок деп кээ бир апендилер сүйлөп чыкканын көрүп атабыз. Анан жакынкы күндө зынадан адамдарды тоспош керек, бул анатомия мындай болот, андай болот деген бир нида психологдор чыгып атат. Алар элдерге сабак берип, тренинг, мастер-класс ушул сыяктуу иш-чараларды уюштурат экен. Жада калса китептерди жазып ийет экен. Анан ушундай бир болбогон бир сандырак, дөдүрөгөн сөздөрдү сүйлөп, элдин башын айлантып, болбогон бир сөздөрдү айтып атат. Кайдыгер адамга бул баары бир. Бирок бул бизге аябай катуу тиет, анткени эң назик сезим, ишеним сезимдерге тийишип жаткан дагысы. Анткени бир үй бүлөгө барып туруп, сенин күйөөң мындай бирөө менен жүрөт экен, сенин аялың мындай бирөөнүн астында жатат экен деп бурмалап туруп, ал үй бүлөнү бузуп, бактылуулугун талкалап, ушундай бир бузукулук жасаган сыяктуу эле алардын сүйүү сезимине чок таштагандай, биздин дагы ишеним сезимибизге чок таштап, тийишип ушундай бир туура эмес ушундай сөздөрдү сүйлөгөндөргө мамлекет көзөмөлгө алса деп суранат элек. Ошондой эле муфтияттагы үн катып, аларга эскертүү айтса дээр элек. Андан сырткары чоң диний каналдар бар, алардан да чыгып, аларды бир уят карсак, бул жакшы көрүнүш болот. Баарыбыз кайдыгер болуп, эми сүйлөй берет да, эмне болот эле, биз аман болсок болду деп ушинтип жүрө берсек, анда бул кайдыгерчилик эртең алардын күчөшүнө, эртең сен өзүңдүн акыйкатыңды сүйлөй албай калышыңа жеткирет. Ошондуктан коньяктан уруп коюп, Куранда мындай, андай деп дөөрүп сүйлөгөндөргө ишенбегиле. Айрыкча аял заты көбүнчө сиздерге сабак айтат экен, жашоо мындай болуш керек, мындай мамиле куруш керек деген сыяктуу. Бул жерде баса белгилеп кете турган нерсе батыштын психологиясы, батыштын идеологиясы бул бизге туура келбеген бир болбогон нерсе. Алар өздөрү жыргап кеткен эмес. Ошол психологиянын атасы болгон Дейл Карнеги өзү жалгыздыктасын өлүп алган. Суицид менен өлгөн. Андан сырткарыда көптөгөн ушундай жазуучу кыйындардын баары ошондой эле акыбалда болгон. Мен мындан кийинки посттордо аларды жарыялайбыз. Ошондуктан жалпы коомубуз ушундай бир акылсыздарга алданбайлы. Кудайга шүгүр дейли, ачык жүзүн көрсөттү. Буга чейин булар ошол психология, философия, дагы маркетинг, СММ, кантип жашаш керек деген темалар менен өзүнүн жүзүн жаап жүргөн, азыр ачык эле ушундай душмандыгын көрсөтүп, одоно бир сөздөрдү сүйлөп аткан дагысы. Чубак устазды угалы, анткени Чубак устаз айымдардын, үй бүлөнүн кадыр баркын, ордун ушундай сонун сабактарын калтырып кетти. Акчага да эмес, бепбекер. Булар ушундай бир кыйшык пикирлерин таңуулап, силерден акча дагы алып, ушундай бир кутуруп аткан кербези. Чубак устаздын алтындан баалуу болгон насаат баяндарын угуп, амал кыла турган болсок, мен сиздерге 100% кепилдик берип айтам, бактылуу болуп жашап кетебиз. Эгер мына ошол нерсеге амал кылсак эле. Биз сөзсүз бир нерсени айтканда, анын альтернативасын айтабыз. Батыштын бузуку психологиясын, философиясын окугандын ордунда өзүбүздүн берметтей таза психология, философиябызды окусак болот. Мыкты инсандардын илимдерин окусак, жан дүйнөбүз нур болуп, дүйнө таанымыбыз жакшы болот экен. Неге дегенде элибизде сөз бар. Паам-паразат болбосо, теорияны эле окуй бергенде пайда жок. Ошондуктан паам-паразат болуш керек. Жаратканым шерменде кылбасын, эки дүйнөнүн жакшылыгын насип кылсын. Ар бир үй бүлө бактылуу жашасын.